Бишкекте жеңил унаа көпүрөдөн кулап кетти. Бул тууралуу видео социалдык тармактарга жарыяланды. Маалым болгондой, кырсык 23-апрелде чыгыш автобекетинин жанында катталган. Анда Range Rover унаасы катышкан жол кырсыктын кесепетинен дагы бир жеңил унаа көпүрөдөн кулап кеткен. Учурда окуянын чоо жайы такталып жатат. Ошто июнь окуясына тиешеси бар делип издөөдө жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин биргелешкен ыкчам иш-аракеттеринин натыйжасында 22-апрелде мурда издөөдө жүргөн Карамотхан Абдуллаева кармалды. Ал 2014-жылы 16 жылга сыртынан соттолгон. Абдуллаева Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ош милициясы кошумча маалымат бериле тургандыгын кабарлады. Кыргызстандыктар үчүн алдыдагы ишемби, тактап айтканда 29-апрель иш күнү болот. Министрлер кабинети тарабынан бекитилген өндүрүштүк календарга ылайык 29-апрелдеги иш күнү 20-марттагы дүйшөмбү дем алыштын ордуна иш күнү болмокчу. Белгилей кетсек, 20-мартта Норуз майрамына байланыштуу кыргызстандыктар эс алышкан.